115.000 айына төлөм менен Москвадан 3 бөлмөлүү квартира алдык. Просто сүйүнгөнүмөн чыгып силерге рахмат. Алла разы болсун. Сара эже үйдү кайерден алдыңыздар? Балашыхадан алдык. Даяр үй, кийимиңди алып эле көчүп барасың. Квартиранын баасы 8 миллион 400 миң болду. Баштапкы төлөмгө канча бердиңиздер? Баштапкы төлөмгө 2 миллион 400 миң бердик. Калганын ошо банк одобрение кылды. 64 квадрат метр менен 22% ставкасы менен алдык 19 жылга. Кайсы программа менен алдыңыздар ошондо? Программа вторичка болуп калат. Вторичкадан, То есть Россия жараныңыздар? Ооба. Балам менен жолдошум төлөйт. Жолдошум менен балам жакшы жумушта иштешет, Кудайым буйруса. Статистика боюнча, вообще Россиянын статистика боюнча элдер 7 жылда жабат экен да. Сиздер канча жылда жабайын деп атасыздар? Ой, биз эми берагы 4 жыл, нарагы 5 жыл. Жага анан да бери болуп калышы мүмкүн. Азыр Москва шаарында көрүп атасыңар да, кичине регистрация жагы, кичине нар жак бери жагы аябай кыйындап баратат именно мигранттарга. Аны ошо балдарым кенен кирип, кенен чыксын, жанагынтип колго түшүп, кордук көрбөсүн, кенен үйдөн, өздөрүнүн үйүнөн чыгып, өздөрүнүн үйүнөн кирсин деп азыр Амина предложение включать этип койду. Алда проблема болуп атат. Ошон үчүн бат эле чечим алып эле ошо балдарым үчүн деп алдык.